Урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, биз Максат айылында келип туруп, ошол атайын Якутиянын Мирный шаарынан биздин мекендештер берген акчалай жардамды жеткирип жүрөбүз. Ар бир үйгө таратып баштадык. Мына атайын алып келген өкүлдөр Алтынбек ака менен бирге жүрөбүз. Ассаламу алейкум. Ассаламу Мына үйгө келдик. Атыңыз ким сиздин? Дурбек. Кадырбек? Дурбек. Сиздин атыңыз ким? Мага Дилфуза. Дилфуза? Жакшы. Биз ушул Россияда эмгектенип жүргөн Якутия шаарынан, Якутиядан келдик. Якутиянын Мирный деген шаарынан биз ушу мекендештер, ошол жакта жүргөн мекендештерибиз акча топтоп берди эле, ошону силерге жеткизгени келдик. Баткенге ушул Максат айыл өкмөтүнө ушу силерге окшоп жабыркагандарга, үйү күйүп кеткендерге алып колуна бергиле дегенинен биз ошо аманатты алып келип силерге тапшырып атабыз. Үйүңүз кайсыл жерде эле? Бул жак болду, үйүп кеткен. Фундаментти куюп койду. Өкмөт. Жакшы. Буюрса баары жакшы болот. Сарай, мол, болуп кеткен. Бул жер Тажикстанбы, наркы бет? Yok, Terekten az Tacikistan'da. Мына Теректен аркы жагы Тажикстанга карайт экен, да? Дивалда ортада. Uydu meni to'sib turadi. Ал жерге мамлекет тарабынан үй салынып атат силерге, Соннапта. Мына караңыздар. Үй салынып атат. Кечинде чатырга барып жатасыңар да? Кечке юшатта өтүп аламыз. Битте şu временгече койганда. Бул жагында Бул жакта экенде. Естесе калбайт. Күйүп кеткен мол поллары булар. Атыңыз ким дедиңиз? Дилфуза мен. Ошо биздин мекендештерге кол эмегиз, дуаңызды берип коесуз. Mayli bizga birni bersalar, ularga minni bersin. Iloyim islomon balashmasini aldilarga islomon o'ynab yutib ketsinlar. Rahmat. Alloh razı Atыңыз olsun. ким? Rayimberdi. Райымбердиге үй кай жерде? Мектептин үстү, Сиздин да үйүңүз күйүп кеткен. Эми ошо азыр эле айтып өттүк, туура түшүнөсүздөр. Колуңуздан келишинче бизге берген аманатты тапшырып жүрөбүз. Rahmat. Alloh razı olsun. Сиздин да үйүңүз күйүп кеткен. Чатырда отурабыз, чатырдага барып жашайсызбы? Uyga qurib berganda cho'siga borib. Огородка курып алгандар. Мен Райымбек экенмин. Фамилияңыз ким? мына туугандар, биз жардамды таратып жүрөбүз. Азыркы учурда бул жерде мына эжен үйү болгон, күйүп кеткен. Анын ордуна мына азыркы учурда мамлекет тарабынан ушул жерде үй салынып атыр. Детиңиздер көрүп турган Теректин аркы бети Тажикстан. Максат айылы дал ушундай экен туугандар. Тажикстан менен өтө эле жакын границада жайгашкан. Биз кийинки үйгө дагы киребиз, улантабыз. Могу карасаңыздар, урматтуу туугандар, могул жер стадион, талаштуу жер. Стадиондун аркы бетиндеги үйлөр болсо, бул бүт баары Тажикстан мамлекетинин жашоочуларынын үйлөрү. Граница. Ал эми тетик жерде биздин воинский часть бар, пограничный застава. Заставадагы ошол согуш учурунда тилекке каршы толук кандуу күйүп кетти. Мына. Могул жерде дагы үй болгон экен. Азыр сүрүп салыптыр. Үй салынат бул жерге дагы. Фамилиям Толибаева Райкан. Ушул жерде 30 жылдан бери жашаймын. 19-жылы мына шетте уруш болгон. 19-жылы мына ошо неме вагон магазиним болгон, ошонун ичинде болгонмун. Кечеги урушта мына ошо вагондун ичинде болдум. 40 тажиктин ортосунда калып кеткен аял менмин. Ошо 40 тажиктин ортосунан качып чыгып мына шетке чейин сүзүрөдү олар. Сүзүрөгөндө карасам, временкам күйүп бүтүптүр. Анан катта үйүм күйүп атканын көрүп, мен аябай ачуум келип, баягы тажиктар менен бакырышып жүрүп, аралык кыйкырып жүрүп, талашып жүрүп, зорго качып чыкканмын. Качып чыгып, ошо адырда арылап, дөңдөрдү кыдырып жүрүп, таңга маал 60 жылдыкка жеттим. 60 жылдыкта анан бир койчу кайным бар эди, ошону таап,
Анан элимди тапкам, Маргүнгө бардым, Сүлтүгө бардым, Исонага бардым. Анан элдеримди таап, 2 күнү мана шетке келсем, үйлөр бардыгы калган эмес, кысырап бүткөн. Бирок бул үйлөрдүн күйүп атканын мен биринчи көзүм менен мен көргөмүн. Чыкканымда шундай карасам, мана шетте 14 үй бар, пост бар, бардыгы күйүп аткан экен. Ошону көзүм менен көрдүм, мына ошо бардыгын талкалап таштаган, үйлөр күйгөн, эчтеке калган жок мына. Ал жерде Тажикстан экен, стадиондон ары. Асууда эле мына ошо этаж үй. Ana şunda Taciklerin saltatları. Şu gıvır etken vardık şu şetten başladı özü. Ana şu yolun arkasından bolup otat, suudun arkasından bolup otat. Bardık nersenin arkasından başlayıp. Mana Zureci, bu yerde Raykan Ece, Raykan dediğinizde keçirip olsun. Raykan Ece, biz gelgenimiz sebebi biz Yakutya Cergesi'nden geldik. Oşolcakta işteyiz. Oşolcakta bizim mekendeşler, bir tuğandar, ушул жерде ушундай тополоң болгонун билет, согуш болгонун билет, ошолордундай кайдыгер кабастан колунан келишинче акчалай деди. Биз акчалай топтоп беребиз. Акчалай апарып колуна бергиле дедиле. Биз ошону аманатты жеткизип жүрөбүз. Ошо аманатты ар бир күйүп кеткен, сизге ошондор колдоруна берип, аз болсо да колдоруна берип кичине деп ошо ниетте келдик эже. Туура түшүнөсүздөр, баарыңызга бирдей кылып берип атабыз. Кудай кааласа, Кудай менен насип, Аллага миң мерте шүгүр. Бүгүн жетип келип, успеть этип берип атабыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Капа болбоңуз. Рахмат. Менди биздин ушунчалык уруштун арасында калып кеткенибиздин көңүлүбүз жарты болуп кетти. Ончо мынча мына ушу силерге окшогон балдар келип атат. Bir kılı silerge okşap insağı varlar, mana üyütüyüzü körüp berip atat. Bir kılı beribey ketip atat. Arkanday adamlar bolup atat. Jakşı, rahmat silerge. Şunçalık bizge alып kelip bergeniңер үчүн rahmat. Mana emede iştep atkan Rusya'da, Yakutya şahrında iştep atkan baldardın bardığına rahmat. Şunçalık bizde жоктоп, şunça ayılыбыз бар экен, elimiz бар экен. Şunçalık bizge izat kılıp alып kelip bergenderi үчүн bardığına rahmat. Ülayım бактылуу болсун, бала чакалуу болсун, небре чебрелүү болсун, жакшылык күндөргө жеткизсин Илайым. Mana şu алып келип берген балдарга рахмат. Илайым өмүрүңөр узун болсун, тапкан тарынганыңар өзүңөргө насип кылсын Кудайым. Амин. Allah razı olsun şu bergениңерге. Илайым бактылуу болгула, бала чакалуу, небре чебрелүү болгула. Шакылып бизге окшоп жамандык күндөргө калбагыла. Мына биз болорубузча болуп бардык нерсени көрүп атабыз. Şakırıp çekerken tınçaman olsun, layım baktılı boğula. Amin. Айтқаныңыз келсін. Мына ушул жерге Кудай буйрса мамлекет тарабынан бул эжеге дагы жакшы сон үй түшөт. Биз улантабыз. Дагы бир үйгө келдик. Эже кандайсыздар? Жакшысыңарбы? Тынчсыңарбы? Амансыңарбы? Кандайсыз эже? Жакшысы, ден соолугуңуз жакшыбы? Тынчсыңарбы? Айлап атынчпы? Баары. Тынчсыңарбы эже? Баарыңыздар аман эсен. Biz şu Rusya'dan geldik. Yakutya Cergesi'nin Mirny degen şarından bizim mekendeşler Haydiger Kavgarıstan özlerinin boluşunca akçalay toplap berişteli oşular sizlerge şu maksat ayılına gelip her birinin koluna vergile dediler. Oşo berip жүрөбүz. Баарын ошоларды алып коесуздар. Ошол максатта келдик биз. Кудайым буйрса баары жакшы болот. Эми согуш болбосун. Жақшылық заманымыз тынч болсын, Құда қаласа бары жақсы болот эже. Шунчалык жеткизгениге шүгүр бар экен. Эл журтубуз бар экен, силердей жигиттер бар экен бизде. Атыңыз ким эже? Атыңыз Зура. Зура эже, мынакей Зура эже. Өзүңүздүн колуңузга берип атам. Баары Кудай буйрса жакшы болот. Ден соолукту караңыз, баары жакшы болот. Бул Кудайым бизге берген суноо. Зуржа канча балаңыз бар? 5 балам бар. 5 балаңыз бар? 5 балам бар. Күйөөм жок. Өзүм жерде жашайм. Жолдошуңуз жок, Жолдошум жок. Сиздерге бардыгыңыздарга рахмат. Якутияда жүргөн бардык кыргыз журту, жумулай журтуна бардыгыга рахмат. Бардыгыңыздарга мен таазим кылам. Башыңыз биз менен кошо жүрөктөн сезип биз менен кошо жүргөндөй болуп бизге ушунчалык күйүп эметкениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бардыңыздардын ишиңиздерге ийгилик ойлогон оюңузга, тилеген максатыңыздарга жетиңиздер. Эки дүйнө бактылуулукту каалайм. Бардыңыздардын оозуңуздардан калмаңыздар кетпесин, колуңуздардан Куран түшпөсүн.
Bardığınızlar oylogон maksatыңızlarga жетип, Allah'ım ne tilesеңizdер tilеңиздерди берсин дагы. Bardığınızlar ajene ajata bol. Ay, bактылуу bay биче болуңуздар. Сиздердин аманатыңыздарды алып келген мына жигиттерге дагы чоң рахмат. Бардыгын не tilесе tilегин берсин. Мындан кийин тапканыңыздарды эч качан мындай күндөргө жумшабай, той тамашаларга жумшаңыздар. Кудай кааласа, эч ким бизге окшоп эме тартпасын дейм да. Эмелер. Амин. Сиздер ушунчалык баатыр калксыздар. Сиздер менен биз сыймыктанабыз. Бардыгыбыз кыргыз эли, бардыгыбыз баатырбыз. Кудай кааласа. Бардыгыбыз жалпыбыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул жерде Зуура ажанын үйү болгон. Тилекке каршы баары күйүп кетишкен бул жерде. Ал эми бул жерге азыр мына биздин мамлекет тарабынан ушул Зуура ажеге дайын үй салынып жатат. Дагы бир үйгө келдик. Мына туугандар улантып жатабыз. Биздин Якутиядагы Мирный шаарынын эмгектенген мекендештердин аманатыны өз дарегине жеткирип жатабыз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Тынчсыз барбы? Айлапа тынчпы? Аманбы? Жакшы. Баары тынчсыз барбы? Турасыңарбы? Жакшы. Ошол мен дагы 29-апрелдин ушул тажиктер ушул жерде 2 үйүм болгон. 2 үйүм, сарайым, ашканам баары күйүп кетти. 2 үйдү бүтүрүп ичиге кирип жакында келин алдым эди. 6 уул, 1 кызым бар. 2 балам өзү Россияда 2,5 жылдан бери жүрөт. Билбейм да нече жыл жүрөт. Өзүм азыр үй жок, мына чатырда жашап жатабыз. Эми өтө кооптуу, бирок жашаган менен кечеси кетебиз кетпирин. Эрте менен келебиз да. Күйөөм өзү 3 жыл Россияда жүрүп четке үй салды да, үйдүн жаныга үй кошуп. Бул жерге салды эле да. Нар жакта финский өкмөт берген үйүбүз бар эди. Азыр эски турмушумдан энди бир суу сапагычабыз калды, ошол. Баары жакшы болот эже, капа болбоңуз. Эми балдарым Капа болбоңуз эже. Нече жылда келет да Россиядан мигрант болуп. Сиздерди да Алла колдосун. Ушинтип жардам бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сапарова билем. Алла разы болсун. Биздин ушул кыйын күндөрдө бизди ушинтип колдоп келип жүргөнүңүздөргө чоң рахмат. Мана жеткизген аманат, саган аманатыңыздарды алдык өз колубуз менен. Сиздерге чоң рахмат. Ушул бизди жеткизген, ушул аманатыңыздарды бизге ушинтип жеткизген ушул абаларга, укаларга, балдарга чоң рахмат. Булардан Алла Таала колдосун. Алла разы болсун. Ишиңиздерди иш кылып Алла колдоп, ишиңиздерге Кудай рываж берсин. Дайыма ишиңиздерге ийгилик, ушул балдардан үй бүлөсүн алда эсен аман жетип алсын. Бөөдө кырсыктан Кудайым өзү сактасын сиздерди. Амин. Эсен аман иштеп тапкан туткандарыңыздарга барака пайыз берсин Алла Таала. Алла разы болсун. Азыр бул эже мына ушул дал ушул көрүп турганыңыздардай чатырда жашап жатат. Мурда үйү мына ушул жерде болгон экен. Азыр тегиздеп коюптур, бул жерге дагы өкмөт тарабынан үй салынат. Улантабыз. Алтынбек aka, мына кошнанын үйүнө барабызбы эми? Азыр мына кошнанын үйүнө барабыз. Кандай кабыл алдыңыз? Элдин жашоо турмушу кандай экен? Элдин жашоо турмушу баарыбызга эле белгилүү болуп турат. Аябай, конечно, үйлөрү күйүп, азыр мына чатырларда жашап күн көрүп атышат. Кудайым буйрса биздин бийликтегилерге дагы Кудай кааласа, Кудайым күч кубат берсин. Ушуларды кышка калтырбай киргизип койсо аябай жакшы болмок. Мекендештерибиз, биз туугандарыбыз өздөрү да аракет кылып атыптыр. Бизди жакшы кабыл алып атат. Өздөрү ушу дагы аракет кылып атыптыр бүтүргөнү. Кудайым өзү гана баштасын. Алла колдосун, Алла колдосун. Амин. Кудайым баары жакшы, Кудайым буйрса. Кудай кааласа мына дагы бир үйгө келип калдык. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Sizge артында. Sizge кайерде эле? Кана sizge мынанын артында. Азыр аны жак көрдүк кылган, аны жактан үчүн. Лагай бүтүрүп койгон. Онда бизге үчүн керек болгон. Үчүн да. Жүрүңүздөр шаякта чыгабыз, шак. Мейли. Кеттик анда ошол үйгө барайлы.
Бул жерде дагы бир үй болгон экен. Assalomu alaykum. Gel indim. Atın kim? Атым Кубаныч. Kuvanç gel. Kuvanç bu yer senin üyün bolgan mı? Ооба. Assalamu alaikum. Assalam. Kuvanç biz şu maksat ayında şu Jabırkagandагы жардам берип жүрөбүз. Yakutiya Мирный деген шаарынан биздин мекендештер акчалай топтоп жүрөчүштү эле ошолор таркатып жүрөбүз аманаттарды. Senin үйүң бул жерде болгонбу? Эч нерсе калбаптыр, а? Эч нерсе калган жок. Болду түйүп бүтүп, бу жерде мусорун алып чыгып кетти. Эми чечине эле. Азыр ошол эле эми. Азыр сүрүп тегизеп коюптур, э? Ооба. Үй салат да жакында башталат. Ооба, буюрса ордуна үй тургузуп беребиз экен. Үйүнө тургузуп беребиз деп. Өкмөт тарабынан Кудай буйрса. Канча атың ким? Кубаныч. Kuvanç. Мына Kuvanç эле. Ошо Якутия Мирный деген шаарынан биздин мекендештер берип аз болсо да көптөй алып, керегиңе жаратып. Рахмат. Ошо бизде Якутия Мирный деген шаарда иштеп аткан биздин бир бор туугандарыбыз бардыгыга чын ден соолук, узун өмүр, иштерге ийгилик. Ошондой эле сиздер эми ошо аманаттап келип өз колуна жеткирген эме сиздерге дагы Алла ыраазы болсун. Бизге берген эмеңиздер ушул берген адамдарга баардык Алла эки эсе кылып көбөйтүп берген. Сиз заманыңыз тынч болсун. Амин. Рахмат сиздерге Алла. Маки. Дагы бир үйгө келдик. Мына туугандар. Assalamu alaikum. Кандай сагыз жакшы, атыңыз ким? Шамшидин экен. Үй бул жерде беле? Эч нерсе калбаптыр, а? Жок, Басыңыз кашта. ой, жогору жакта дагы бир жерим бар да, оны япып жүргөн да, шөл калды. Убактылуу аякка турасыз. Кудай буйрса баары жакшы болот. Биз Россия жергесинен келдик. Якутия Мирный деген шаарынан биздин мекендештер колунан келген жардамын берди эле, ошолорду жеткизип жүрөбүз аманат. Канча балаңыз бар? 4 балаңыз бар. 4 бала, 2 небе. 4 бала, 2 небереңиз бар, э? Аты жөнүңүз ким? Шамшидин. Фамилия? Оматкулов. Мен интернетте бар, жок, телефонумда алып келетим. Аз болсо да көптөй алып ал. Керегиңиздерге жаратып Якутиянын Мирный эме? Мирный шаары. Якутиянын Мирный шаарында жашаган туугандар, мына сиздердин жиберген аманатыңарды алдык. Мындан кийин сиздерге кааларыбыз, Кудайдан неме тилесеңер, Кудай тилегиңерди берсин. Амин. Заманыбыз тынч болсун. Амин, Аллаху акбар. Ака айтсаңыз, могул кошунаңыздын үйү экен, э? Бул тажикпи? Ушунда бул Тажикстандын үйү болуп калат, э? Жолдон ажагы Тажикстан, бир жагы Кыргызстан. Мына караңыздар туугандар. Мына биз турган жер мына Лакан үйү, Кыргызстан. Мына карасаңыздар. Бул жерде үй өрттөлүп кеткен. Ал эми ушунун жанында мына кошуна өрттөлбөгөн үй бул Тажикстан үйү. Ошондо мына жол граница экен да, э? Жолдун ортосу бул жагы Тажикстан, бул жагы Кыргызстан, э? Бул жакта дагы Кыргызстан үйлөр барбы? Кетип барып көрөлү. Мына сиздерге урматтуу туугандар. Мен азыр Тажикстан жагына кеттим жолдун. Бул жагына өтсөм Кыргызстан жагына кеткан болом. Дал ушундай шахмат түрүнө жайгашып тур. Жол менен келдик дагы. Мына жерде дагы бир биздин кыргыз тууганыбыздын үйү бар экен. Дал ушул жерге дагы биз жардамды берип кетели. Кандайсыз, жакшысызбы? Senin үйүң аты ким? Ержигит. Ержигит, молодец, Ержигит. Бул жер сенин үйүң. Үй жок. Жер биздин үй жок, күйүп кетти. Фундаментке даярдап койдуңбу? Фундаментке даярдап сүрүлгөн. Биз Россия жергесинен келдик. Биз ошо Якутиянын Мирный деген шаарынан келдик. Биздин ошо Мирный шаарында эмгектенип аткан, ошол жерде биздин аксакалдар жамааты колунан келишинче акчалай жардам берди эле, ошону силерге жеткизгени келдик. Аз болсо дагы көптөн
көптөй кылып алып коесуңар. Эми колубуздан келгенин кылып атабыз. Силерге жеткизип коелу деп арехти кылып атабыз. Шуну туура эме кылып койсоңар. Нуржигит, бул жер кандай? Тажикстан. Тажикстан. Онан видео чыгат. Мындай асты юлдый. Бул жакта стадион бар. Бул айтсаңыз ака, Тажикстан не деген айылы бул? Бул эме Очу Калача деген. Очу Калача айылы ушул бу? Очу Калача айылы ушул. Очу Калача айылы. Асыбыз бүт тажик. Бул жерде стадион бар. Жылда Сиз демек эң границада турат экенсиз, эң четтеги границада, э? Мына тургандар. Атың кимде? Ержигит, молодец. Бардыгыңар разы болсун. Мурзаев. Ержигит баары жакшы болот экен да, капа болбой эми Allah razı olsun. Zamanınızda tinchlik bolsun. Hiç qanday мындай эмелер болбосун. Sen границада тура турбайсың ба? Бир үй, бир жол тот эме бөлүп турат. Бир эле жол бөлүп турат. Баары жакшы болот, Ержигит, капа болбой. Дал ушундай. Мына көрдүңүздөр. Биз дагы улантабыз. Урматтуу чабарман көрүүчүлөрү, мени бул айылда эң кубандырган жакшы жаңылык могул айылда. Мен бир ай мурда келгенде сиздер көрүп турган асфальт жок эле. Азыркы учурда биздин өкмөттүн жардамы менен өкмөтүбүз колго алыптыр. Ушул максат айылынын ичи толук центральный көчө асфальт болуп атыр. Тегинде көрдүңүздөр, атайын техникалар ошол жерде асфальт басып иштеп жатышат. Ал эми максат айылынын бул тарабына ушул асфальт менен түз барсаңыздар, арка бир, арка айылы көздөй барасыздар. Бул асфальт демек аркага чейин болуп жатат. Өтө жакшы. Ыраазычылык билдиребиз өкмөткө. Эң сонун иштер жүрүп жатыр. Дагы бир үйгө келдик. Жакшы. Мен бүйөттө временка салып жашап жүрсөм күйүп калды. Азыркы учурда өкмөт салып беребиз деп атат. Күйгөн жерлер тегиздеп. Атыңыз ким эже? Кабулова Марзия. Кабулова Марзия, Марзия. О, тапа жашап атасызбы? Тамдарымды, малдар жок болгон жерлерди тазалап. Биз ушу Якутия жергесинен Мирный деген шаарынан келдик. Биздин мекендештер, ошол жакта жүргөн аксакалдар баары биригип Айдегер Карабай колунан келип жардамды берип, чогултуп беришкен экен. Акчалай. Ошоларды таркатып жүрөбүз эже. Баары жакшы болот, капа болбоңуз, эми баары Кудайым буйрса жакшы болот. Ошо Мирныйдагы аксакалдар жамааты, Мирныйдагы биздин мекендештер ошолордун атынан. Рахмат силерге балдарым, ошо Якутияда балдарыма чоң рахмат. Ушунча биздин үмүтүбүз өчүп бара жатканда үмүтүбүзгө үмүт кошуп, машы максат айылда биз кайра жашоого умтулуп, кыргыз элим жалпы жаш жигиттерибизге мен миңден миң ыраазы болом. Биздин продуктабызды, кийим-кечебизди алып келип турду. Биз эч кыйналган жокпуз. Үйүбүз күйсө дагы бизди колдоочуларыбыз көп экен. Элибиз бизди таштабады. Мен миң марта рахмат айтам ушу кыргыз элиме, силерге ошон жаш жигиттерге, ошолордун аманатын алып келген силерге дагы чоң рахмат айтам. Алла ыраазы болсун балдарым. Аман болгула, дайым жакшылыкта көрүшөйүк. Мына ушул жерде урматтуу туугандар, временка үйү болгон, бирок толук кандуу күйүп кеткен. Бул жерге дагы азыр Кудай буйрса үй башталган жатат. Мына. Азыр булардан кийин сизге салат. Кудай кааласа. Көрөсүздөр. Азыр мына урматтуу мекендештер, Якутияда иштеген туугандар, сиздердин аманатыңыздарды Алтынбек ака өз дарегине жеткирип тапшырып жатат. Мынакейже? Жакшылыктарга иштетиңиз, Кудай буйрса. Дайым тойлорго келгенемден бияка жакшылыктын болсун. Капа болбоңуздар, баары жакшы болот. Мурат чай ичкиле. Рахмат. Мейли. Кийинки үйгө барабыз. Assalomu alaykum. Мына дагы бир үйгө келдик. Жакшы, рахмат. Кандай сизге? Жакшы, ден соолугуңуз жакшы. Атыңыз ким? Кудайкул. Кудайкул, жакшы. Кудайкул экен. Биз Россиядан келдик. Якутиянын Мирный деген шаарынан келдик. Алла разы болсун. Мирный деген шаарында ошо иштеген мекендештерибиз, ошол жердеги аксакалдар жамааты, ошолор топтоп берген акча бар эле, ошол акчаны ушул жака жеткизгиле деди эле максат айыл өкмөтүнө. Ушул жерге ушу жабыркагандарга берип атабыз. Ошо Мирныйдагы мекендештерибиздин атынан дагы бир жолу айтам,
аксакалдар жамааттын атынан ошолорду ар бир үйгө кирип кол колуна берип атабыз колубуздан келишинче. Сиздин эмне 2 машинаңыз күйүп кеттиби? Менин 2 машинам бар. Бир гигант. Канасы Opel Astra J. Но бир машинаңыз мына Opel Astra. Бул да күйгөн, а? Мына караңыздар, толук күйүп кеттир. Бул O garajın içinde de bunu apçılık koydu emşiyetken. Ha mына гараждын ичинде гараж менен кошо күйгөн ба? Garaj içinde böyle produktlarımız vardı. Bandığını alıp tonop durup jandırıp jibirген. Продукталарыңыздарды тонап алып кеткен. Bizde mana o magazinimiz vardı. Magazin produkttan bardığını mana şu komşular tonop. Ha бул жерде сизде дүкөн болгон, а, магазин, а? Hiç kalası yok. Ne холодильник var, temiri hem yoktu. Mana o demeleri hem bardığını alıp $1 hiç neyse kalganca verdi. Kudayatla gelmeye bul dagы Kudayım bizge bergen сыноосу деп ойлойм. Баары жакшы болот деп Кудай буйрса. Кудай сиздерге ден соолук берсин. Күйгөндөргө жеңеме ден соолук берсин. Баары жакшы болот Кудай буйрса. Эч капа болбоңуздар. Ушу биздин тууган мекендештердин атынан ушу аз болсо да көптөй кылып, а? Алып коесуңдар. Рахмат. Алла разы болсун. Мекендештерге кайрылуу барбы сизде, кандай? Кайрылуу бар. Эми деген Россиядагы мирный Якутия иштеп жаткан мигранттар туугандарыбызга чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Иштери ийгилик, үй бүлөлөр менен тынч болсундар. Ana иштеп, үй бүлөлөрүн ашыртып бизге бергендерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Жакшы мына. Мынакей караңыздар, бул үйгө согуш учурунда келгенде таждыр мына ушул стил көрүп турган Mercedes унаасыны, жүк ташчы унаасыны ал эми мына гаражда күгөзүп туруп, гараждын ичинде турган мына сиздер көрүп турган Opel Astra унаасын дагы толук кандуу күгөзгөн. Ал эми бул жерде мына бул үйдүн ээсинин дүкөнү бар экен, дүкөндөгү баардык нерсени тоноп алып кетип, өзүн дагы күгөзүп кеткен дейт. Onlar tacitmedi bana. Мына үй тажиктардын. А мына үй тажиктер көп. Мына үй тажиктердин экен. Bir teşvik olgun endi. Dualı. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз максат айылында аралап үйлөрдү аралап ошол атайын мекендештерибиз жөнөткөн жардамды жеткирип жүрөбүз. Жалпы канча кишиге бердиңиз ака? Канча үйгө? 37 үйгө бөлүп бердик. Жалпы 37 үйгө берилди. 37 үйгө бөлүп бердик. Ушу мекендештерибиз, жерлештерибиз жиберген акчаны урматтуу биздин мекендештер Якутия жергесиндеги Мирный шаарындагы жерлештерибиз колубуздан келишинче Эмирбек экөөбүз аракет кылып силер айткандай кылып ар бир үйгө кирип колуна берип 37 үйгө бердик. Буйрса баары жакшы, баары сүйүнүштү, каалоолорун айтты, дуасын берди сиздерге. Аябай жакшы дуаларды берди. Кудайым ушу дуаларды насип этсин. Баары жакшы. Мына ишибизди жыйынтыктайын деп алдык. Кудай буйрса баардыгы жакшы болду. Биз ойдогудай болду. Ушу силердин дуаңар менен Кудай буйрса рахмат силерге дагы. Силер айткандай кылып колубуздан келишинче ушу Эмирбек экөөбүз таратып бердик. Бизге ушу тез кабардын дагы жигиттери жардам берди. Буларга дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизде ушу Мирный шаарындагы жамааттын атынан, ушу мекендештерибиздин атынан силер ар дайым кызматта болуңуздар, иштериңизге ийгилик, ар дайым бар болуңуздар, бала чака менен ушундай биздин өлкөбүздө жамандык нерселер, согуштар болбосун, мындан ары жакшылыктар болсун. Ар дайым жакшылыктар болсун, заманыбыз тынч болсун. Кудайым ушундай жакшылык күндөрдө эле жүрөйлү, жамандык болбосун мындан ары. Мынакей урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Дагы да айтар кетерим, биздин бул жерде ушу башынан бери эле айттыбыз, ушул Мирный шаарындагы мекендештерибиздин атынан топтолду бул акча. И Мирный шаарындагы аксакалдардын атынан топтолду. Аябай терең ыраазычылыкты билдиребиз. Булар аябай жакшы ыраазычылыктарды айтты. Урматтуу мекендештер, жердештер, аксакалдар, Мирный шаарынын аксакалдары силерге рахмат айтты. Мечиттеги жамаатка рахмат дуаларын берип атат. Баары Кудай буйрса жакшы болот деп ойлойм. Баары жакшы болсун, согуш болбосун. Улайым айтканыңыз келсин. Өлкөбүздө мындан ары тынчтык болсун.
Кичинекей биздин алтынга алмашкыз Кыргызстан жерибизде ар дайым тынчтык, өнүгүп өсүү бола берсин. Көрүшкөнчө. Zamanımız tınç bolsun, zamanımız açık bolsun ilayim. Şu kelgen jigitlerden ilayim umatını versin. Bizde izzat kılgan bolsa bularda Xuda özü izzat kılsın ilayim. Bizden qaytmasa Xudadan qaysın ilayim. Daim жақсылыктар болsun. Şu ballar daima el üstünde kayrımdуу jigitlerden bolup, үй-бүлөлөрү менен денсаулыктары жакшы болуп, daim иштери илгерге кетсин. Şu Максат айылынын жигиттери ham daima жақсы иштеп, иштери илгерге кетсин, тынчылык, аманчылык болуп, жакшылыктар боло берсин.